Саламатсыздарбы, урматтуу Жалпы Фактке YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биздин студиябыздын коногу экономист, ошол экономика боюнча эксперт Расул Жумабекович. Саламатсызбы, кош келипсиз биздин студиябызга. Ал эми Расул мырза, айтсаңыз, биз азыр ушул өлкөдөгү экономикалык абал боюнча сүйлөшөбүз. Азыркы экономикалык абал кандай болуп жатат Кыргызстанда? Сиздин көз карашыңыз. Кыйын болуп жатат десем жаңылышпайм. Анткени эң биринчиден бизде баарыбыз билгендей бюджетте каражат жетишсиз болуп атат. Бул ушул кризистен мурда жетишсиз болчу. Экинчиден өкмөт ушул салык реформасын жана ошондой эле социалдык фонд социалдык реформаларды бирге ушул жылда өткөзүп башташты. Анан ого бетер азыр ушул Украинадагы согуш экономикалык абалга өтө таасир катуу берет. Анткени биздин мигранттардын көбүнчөсү Россияда. Анан кийин азыр ушул рубльдин курсу түшүп, биздин мигранттар рубль менен айлык маянасын алышат. Ошондуктан алардын айлык маянасы төмөндөдү, анткени рубльдин курсу түштү долларга салыштырганда. Анын артынан биздин сомубуз дагы түштү. Анан кийин импортталган товарлардын баары кескин түрдө өсүп баштады. Анткени бүт доллардын курсуна байланган баалардын баары. Ошондуктан импортталган товар, бул биздин өлкөдө жаңылбасам 60%га жакын бүт ошол мындай керектүү товарлардын ичинен 60%га жакын бизге импорт менен келет. Тилекке каршы көбүнчөсү ошол доллардын курсу менен баалары коюлат. Ошол эле мунайзат болсо, ал бүт тармактарга анын баасы таасир этет. Анткени бүт тармактарда ташуулар бар, перевозки жана башка ошондой. Бул болсо негизги сырьё катары колдонулат да. Мунай канчалык кымбаттаса, ушунчалык башка товарлар дагы кымбаттап баштайт. Ушунун баарын бир убакытта топ келип калды да. Ошондуктан азыр экономикалык абал өтө коркунучтуу жана өтө кыйын десек болот. Айтып атпайсыз, ушул Украинадагы абал депчи, санкциялардын улам кетип атат, бул экономикалык тартыштыкча. Мына биздин мамлекет ушул абалдан кантип чыгып кетиш керек? Чыгуу жолдору барбы? Эми бир күндө же бир айда ал маселе чечилбейт, сөзсүз түрүндө. Бул маселе мындай болуп атат да, эки жолу бар да. Биринчи жолу бул биздин президент ошол Россиянын президентин колдоп, жана ушул согушту туура деп мындай өзүнүн колдоосун көрсөттү, жана Россияны колдоп чыкты да. Анын айынан бизге дагы санкциялар кабыл алынышы мүмкүн. Андай коркунуч бар. Мисалы кандай санкциялар? Мисалы ошол эле Европанын гранттары, кредиттери, ошонун баары бизге келбей калат. Бизде бюджеттин дефицити өтө чоң болуп атат, жана ошол көбүнчөсү ошол Европанын, Американын гранттар менен, кредиттер менен ай менен биз ушул дефицитти жаап турчубуз да. Бул бир. Экинчиден, жанагындай керектүү товарлар келбей калса, Европадан бизге дагы бул өтө чоң таасир берет. Анткени ошол эле тамак ашта жана башка тармактарда бизде аябай көп импортталган товарлар келип атат. Бул экинчиси. Үчүнчүсү, жанагындай биздин товарларды Европага киргизбей коюш мүмкүн. Эми бизде анча деле көп товар Европага барбайт, бирок баары бир ал дагы чоң таасир берет. Жана айтып кеткендей, каражаттарга бизге өтө чоң мындай тоскоолдуктарды жаратып берет да. Ошол эле мисалы үчүн SWIFT-тен бизди чыгарып койсо, бизге бул өтө чоң таасир берип калат, анткени биздин мигранттар каражаттарды которо албай калат. Түз. Азыр айтып атпайсыз, ошол 60% импорттон көз каран депчи. Эми биздин ошол эле учурда ата мекендик өндүрүштөгү товарлар дагы баасы өсүп атат да. Бул кандай тиешеси бар? Баары бир ата мекендик продукция болсо дагы импортталган ресурстар бар, сырьё
ошол нерселер бар да. Мисалы үчүн ошол эле кездемелерди алалы, Кыргызстанда кездеме чыгарылбайт. Туркиядан, Кытайдан, башка мамлекеттерден келет. Ал сөзсүз түрүндө доллардын курсуна байланган. Ошондуктан эми биздин ички мындай ата мекендик продукциянын баасы өсүшү бул эң биринчиден ошол импортталган ресурстун айынан, мунайдын баасы өсүшүнөн жана айыл чарбада болсо былтыркы ошол кургакчылыктан. Анткени мисалы үчүн ошол эле сүт, эт жана башка мындай айыл чарбага байланышкан товарлар кургакчылык болуп, азыр же жем жок, же чөп жок. Ошондуктан бүт ушул айыл чарба продукциясы дагы кымбаттап өсүп баратат. Ушул жагдайга, экономикалык жагдайга түшпөш үчүн кандай алдын алыш керек өкмөт? Эми эң биринчиден азыр мына жазгы талаалык иштер башталып атат. Ушуга сөзсүз түрүндө мына азыр катуу көзөмөл көрүп, ошол эле суу маселесин эң биринчи ошол биздин дыйкандарга суу керек. Экинчиси мунай керек. Анткени азыр өз учурунда жерлерди айдаш керек да. Үчүнчүдөн каражат керек. Ошол эле мисалы үчүн үрөндү алыш керек, мунайды алыш керек, тракторлорго төлөш керек кызматын, жана башка ошондой чыгымдар аябай көп. Анан кийин бизде кредиттер тилекке каршы мындай тааныш, билиш аркылуу эле берилет да. Мындай чынында ушундай максаттуу пайдаланганга бир 10-15% гана барса, көбүнчөсү ошол эле банктар, ушул эле мисалы үчүн жеке менчик банктар болсо дагы, алар дагы ошондой тааныш, билиш, тууганчылыкка эле ушундай өтө мындай арзан пайыздагы кредиттерди ушундай эле таратып беришет да. Бирок керектүү тармактарга кредиттер такыр жетпей калат. Ошол жарандар акчасын кандай түрдө сакташы керек? Алтын мененби, рубль мененби, кандай? Кайсысы ыңгайлуу? Эми сактаганга бир нерсе болсо, ал Кудайга шүгүр деп коелу, аябай жакшы болмок. Эми негизи мындай эреже бар да. Эч качан бир эле нерсеге байланбаш керек да. Мисалы үчүн бир эле долларга же бир эле алтынга деп коелу. Сөзсүз түрүндө сом болуш керек. Анткени мындай күнүмдүк окатка бизде Кыргызстанда сом керек. Экинчиден доллар бул эми каалайбызбы, бул дүйнөлүк валюта катары, ал болчу дагы, болот дагы, ошон үчүн аны менен дагы кандайдыр бир каражатты сактаса болот да. Үчүнчүдөн банктын эсебин ачыш керек. Мейли 1 жылгабы, мейли 5 жылгабы, бирок банкта жок дегенде кичинекей сумма жатып туруш керек да, ал дагы мындай керектүү нерсе. Анан кийин эгерде мүмкүнчүлүк болсо, алтынды дагы алып койсо болот. Анткени алтын ал эч качан арзандабайт. Эми мындай баасын жоготпойт да. Анткени алтындын көлөмү дүйнө жүзүндө азайып баратат. Барган сайын ал кымбаттайт. Ошондуктан эми мындай чоңураак каражат болсо, алтынга дагы салып. Бирок бүт каражаттын баарын бир эле мындай капиталга салбаш керек да. Аны бөлүш керек. Ошондо рисктер дагы бөлүнөт да. Мисалы үчүн доллар түшсө, алтын өссө, ошо бири-бирин мындай таразалап, алар жабып турат да бирөөнүн. Мисалы үчүн доллар түшүп калса, алтын кымбаттайт деп коелу. Ошентип атып биз ушул рисктерди, тобокелчиликтерди азайтабыз да. Кытай Республикасы менен ЭЭП боюнча экөө чогулуш өткөрүп, ал жерде өзүнүн бир валютасын иштеп чыгуу боюнча маселе каралды. Эми негизи көп жылдан бери ошондой сөздөр жүргөн болчу. Ошол эле ЭЭПтин алкагында сүйлөшүлгөн болчу. Ошол долларды колдонбой, балким ошо улуттук валюталар аркылуу же рубль аркылуу бүт транзакцияларды жүргүзгөнгө. Ушундай учур келип калды. Мисалы үчүн азыр биздин өкмөт
тарабынан ошондой сүйлөшүүлөргө барыш керек жана ошону батыраак ишке ашырыш керек да. Анткени биз жок дегенде ошол ЕАЭБтин ичинде, ЕАЭБтин алкагында биз доллардан арылышыбыз керек. Анткени ошол доллардын айынан бизде баалар өсүп баратат да. Даже ошол эле мисалы үчүн ЕАЭБтин мүчөлөрү менен биз соода жүргүзсөк дагы ошол учурда дагы доллар таасир берип атат. Жана эгерде Кытай менен ушундай келишим түзүлсө, эгерде Россия жана Кытай аргасыз Индияда болот, анткени ошол биз бир аймакта болуп атабыз, анан кийин соода тармагыбыз дагы ошондой өтө тыгыз мамилебиз болуп аткандан кийин Индия мамлекети дагы балким дагы ошол БРИКС деген уюм бар. Ошолор дагы кошулуп, эгерде доллардан арылып, доллардан баш тартса, Европанын баары азыр и так эле евро менен колдонуп атат. Ошентип атып, доллардын мындай гегемония деп коет орусча, доллардын башкаруусу дүйнө жүзүндө бир аз болсо дагы бирок азаят деп ойлойм да. Анткени канчалык азыраак аны колдонсок, анын суроо талабы түшүп барат, артынан анын курсу дагы төмөндөп баштайт да. Биздин улуттук банк сомдун курсун жакшы эле сактап келди да. Эми азыр даана кризистик учур эми башталат болуш керек да. Анан сомдун наркын дагы сактай алышабы же болбосо? Жок, азыр уже интервенция болбой калды. Анткени улуттук банктын каражаты да жетпей калды мындай чоң интервенция жасаганга. Ошондуктан азыр алар кое беришет курсту. Балким дагы бир аз өсөт, бирок мен ойлойм, уже могу эң мындай психология жагынан дагы базар деген бул эмне? Бул психология. Элдер кандай эмес поведениясы мындай ошол эмелер кандай болот. Ошон үчүн ал мындай вспышкалар уже өтүп кетти. Ошондуктан азыр мындай суроо талапты долларга көбөйткөнгө мындай негиз калбай калды. Ошондуктан мен ойлойм, 1-2 айдын ичинде бул доллар же ошол бойдон туруктуу болуп турат, же төмөндөп баштайт. Анткени Украинадагы абал азыр эми 1-2 айдын ичинде түздөлөт жана Россия менен Украина бир келишимге келет деп ойлойм. Анан кийин мисалы үчүн ошол эле батыш өлкөлөр азыр Россияга санкцияларды киргизди, бирок мына уже канча айтып атышат, алар ушул санкциялар бир гана Европага мындай катуу таасир берип атат. Анткени газ дагы, мунай дагы бүт нерсе кымбаттап, алар уже өздөрү ыйлап атышат. Балким алар 1-2 айдан кийин ал санкцияларды жок кылганга, жокко чыгарганга уже мажбур болушат. Анткени алардын деле эли кыйналып атат да. Анан кийин бир эле Американын мындай айтканын кылып эле отура беришсе, анда такыр эле ачка калып, ошол эле Америкада мисалы үчүн абал өтө кыйын болуп атат. Бизден да кыйын болуп атат. Мисалы үчүн аякта мунайдын баасы 2 эсе өсүп кетти. Газ өстү. Бул мисалы үчүн ошол эле Американын ак үйдүн саясатын колдоо эл дагы аяктан наразы болуп чыгышы да мүмкүн. Аны эч ким азыр айта албайт. Дагы 1-2 ай ошондой абал болуп турса, балким ошол эле Европа жана Америкада эли наразы болуп, аларда ошондой кыйын абал болуп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан мен ойлойм, бул санкциялар көпкө турбай калат. Россияга болсо бул балким кандайдыр бир жоготууларды алып келди, бирок алар ушул санкцияларга көнүп калышты. Баягы Крымды тартып алгандан кийин алар ушул санкцияларга көнүп, өздөрүнүн мындай ата мекендик өндүрүштү мындай колдоп, күчөтүп, алар санкцияларга уже туруштук бергенге үйрөнүп алышты жана аларга эч мындай чоң кыйынчылык жараткан жок да. Болгону гана алардын Россиянын олигархтары мындай алардын счетторун бекитип салды, Европада жана башка мамлекеттерде. Олигархтар эле кыйналып атат да, бирок мындай Россиянын өкмөтү же жөнөкөй эли ал уже ушундай санкцияларга көнүп калды. Сиз айтып атпайсызбы? Биздин президент мисалы үчүн Орусиянын азыркы позициясын колдоп кое турган болсо, Европадан гранттар келбей калышы мүмкүн, же болбосо дагы акчалар которулбай калышы мүмкүн, ар кандай санкциялар кириши мүмкүн да. Эгерде колдобой кое турган болсо, Орусия тарап мисалы үчүн жакында эле азык-түлүктөрдү импорттоодон баш тартып койду да, өлкөлөрүндө дагычы. Бизде ошонго байланыштуу мисалы үчүн кумшекердин майдын баасы көтөрүлүп кетти. Анан ушинтип ортодо тура бергенде деле эки жактан тең
мындай бир жак позицияны акыры колдош керекпи? Жана каяк жакты колдогон бизге пайдалуураак болот мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн? Бул жакта өтө мындай кыйын маселе да. Мисалы үчүн, эгерде Россияны биз колдоп атсак, анда аягына чейин колдоп, ошол санкцияларга туруштук бергенге биз дагы мындай даяр болушубуз керек да. Эгерде биз колдобой турсак болсок, анда ал абалдагы бизге аябай кыйын да. Анткени бизде 1 миллиондон ашык мигранттар именно ошол Россияда. Аларды азыр жумуштан кетирип, Кыргызстанга кайтарып салса деле, ошол абал бизге керекпи? Анткени и так эле биздин экономикабыз кыйналып аткан учурда, эгерде 1 миллиондон ашык мындай жумушсуздук пайда болсо, жана анын баарын бияка Кыргызстанга кайтарып салса, ал сөзсүз түрүндө социалдык абалды мындай кескин түрдө кыйын абалга алып келет да. Ошондуктан мен ойлойм, бул жакты караганда Россияны колдогонго биз аргасыз болдук. Анткени биринчиден биз байыртадан бери ошол Россия менен стратегиялык өнөктөш болгондуктан бул бир. Экинчиден биздин экономикабыз каалайбызбы, бирок Россиядан көз каранды. Ошондуктан биз азыр ошол колдогонубузду ошону эми пайдаланышыбыз керек да. Анткени биз үчүн мына азыр Россиянын базары, 145 миллиондук базары толук кандуу биз үчүн ачык болуп баратат да. Ошол эле Европанын товарлары жана башка жада калса ошол эле Кытайдын товарлары дагы кирбей калышы мүмкүн. Анткени азыр Кытай дагы аларды Россияны SWIFT'тен чыгарышы мүмкүн, жана алардын мындай мамилеси бузулушу мүмкүн. Ошондуктан Кыргызстан үчүн өзгөчө биздин айыл чарбабызды жана башка товарларыбызды толук кандуу Россияга чыгарганга толук мүмкүнчүлүк болот да. Ошону биз азыр күчөтүшүбүз керек. Жана ошол эле мисалы үчүн Казакстан менен бизде дайыма маселелер чыгып атпайбы, могу чек-арада, таможняда. Ошону чечкенге бизге ошол шарт түзүп берип атат да. Жада калса ошол мисалы үчүн Казакстанга Путин өзү айтып Кыргызстанга ушундай тоскоол кылбагыла, жана башты оорутпагыла деп айтышы да мүмкүн. Ошону колдонуп алыш керек. Рахмат Расул мырза, биздин студиясына келип бергениңизге чоң рахмат. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, биздин студиябызда бүгүн экономист Расул Жумабекович болду. Кайрадан жолугушканча сак саламатта туруңуздар. Рахмат, саламатта болуңуз.